Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге западный тарапта жайгашкан шаарга караган Кызыл Байрак айылынын кире беришинен каналга жакын жерден сатылуучу ушул даяр үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. 4 тарабына ушундай ограждение болуп тосулуп, варата орнотулган. Караңыздар. Сонун үй. Бул жак чоң үйү, бул жакта болсо времянкасы, экөө тең бышкан кирпич менен тургузулган. Бул жакта мал сарайы дагы бар экен. Жүрүңүздөр, биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн сиздерге. Анан келип үй жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Бул жакта дагы кошумча бир фундаменти дагы бар. Кааласаңыздар бул жака деле чоң, бийик үй салсаңыздар дагы болот. Локация негизинен жакшы жерде туугандар. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Кызыл Байрак айылы. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер западный тарапта жайгашкан шаарга караган Ишкабан айылына киресиздер. Түз жүрүп келсеңиздер, Ишкабан бүтөт. Анан ошондой асфальт жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрө аласыздар. Жазуудан өтүп эле солго бурулуп, 100 метр жүрүп барсаңыздар, канал бар туугандар. Каналдан өтүп, солго бурулуп, дагы 300 метр кирип барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Мен көрсөткөн даректери менен жүрүп келесиздер. Түз жүрүп келгениңиздерде бул биринчи 4 көчө. 4 көчөнүн мына кесилишинде ушул үй сатыкка чыккан учуру. Мына караңыздар, 4 тарабын тосуп, бийик кылып, жашнакай кылып тостуруп койгон. Бул жакта эң негизги чоң барата, бул жакта кичинекей барата туугандар. Так, ушундай. Сонун. Бул жака түп-түз кетсеңиздер, Ишкабандан чыгып каласыздар. Ошол тараптан келсеңиздер болот, жолдору көп. Да эмне маалымат берейин. Жер 6 соток. Кызыл китеп бар. Кудугу дагы бар туугандар, септиги дагы бар. Бул жакта жанагы кичинекей кошумча эшиги. Бул жак мал сарай. Бул жак болсо времянка. Мына ол 2 бөлмөлүү үйү. Ичинде санузелі дагы бар. Бышкан кирпич туугандар. Чоң үйү дагы, бул жактагы кухнясы дагы бышкан кирпич менен тургузулган. Бул жак кудук. Караңыздар, сонун. Бул жакта ошо кошумча фундаменти. Ушул жака кийин заңгыратып үй салып койсоңуздар дагы Кудай буйрса утасыздар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Эми биринчи үйдү көргөзүп берейин, чыгып анан жашлап тааныштырам сиздерди. Сонун. Бул дагы бир бөлмө. Печкасы бар, тамак кылып от жагасыздар. Айнек терезелери пластик. Бардыгы жакшы. Так, бул дагы бир бөлмө. Бул жакта духовкасы бар. Көрө атасыздарбы? Сонун. Анан жана санузели бар дедим го. Мына санузел туугандар. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылып атам. Мына азыр ушул үйүн көргөзүп бердим. Эми жүрүңүздөр. Бул жагы кухня сыяктуу. Ачып көргөзүп коелу. Как раз азыр мына күн жылып калды. Ушул жакта тамактанып, сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Мына фильтр сууларды дагы орноштуруп койгон. Бул жагы тапчаны дегендей. Дубалдары жидка бой. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер туугандар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи азыр эми западный тараптан үй, квартира, жер издегендер көп. Менимче сөтөндө машина базар, запчасть базар, кийим-кече базар, мөмө жемиш базары бардыгы западный тарапка көчүрүлдү. Ошол себептен западный кыйла көтөрүлүп калды. Менимче алсаңыздар утулбайсыздар мындай айтканда. Так, бул жагы аткана, нар жагы койкана, өйдө тарабы навес. Бул жагы мына көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Да эмне маалымат берейин туугандар. Эми баасын айтайын. $51,000, анан кеми бар. Чалып эси менен сүйлөшүп содулашасыздар. Балким 48ге, балким 47ге, балким 49га берет. Ал жагын эми эси менен өзүңүздөр сүйлөшө аласыздар. Ипотека жол менен дагы алса болот. Жана айтып өттүм. Же болбосо мына акчага. Ушундай. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган.